мындан бир 10-12 жыл мурун участок алып үй салдык эле. Ошондо бир алдыбыз 10 жыл андан ашык жашап атсак, жерди учурунда билбептирбиз. Жердин ээлери ошо как раз биздин участокта жарымы бирөөнүкү экен. Аны билбептирбиз. Биз үй салып алгандан кийин ушу 2 жыл болду. Эркинбаев деген жигит келип, бизди Эркинбаев анан Нурматов деген 2 жигит келип, жерди бошотуп бергиле, үйлөрүңөрдү буздурабыз деп сотко берип, абдан чоң убараланып жүрөбүз. Анан ошол Нурматовдун соту боюнча кечээ мурда күнү сот болду. Сот болгондо ошол соттун судьясы Осмоналиева Уулкан деген айым биздин кызыкчылыгыбызга чечип берди. Ошол кызыкчылыгыбызга чечип берип, биз абдан бүт контур боюнча кубанып, сүйүнүп, ошонун ыраазычылыгыбызды билдирип коелу сотторго деп келгенбиз. Осмоналиева Уулканга биз дагы ыраазычылык, ушундай соттор көп болсун. Ошол баягы Эркинбаевдин да сотундагы областной сотко кетет. Анан областной сотто да ушундай бир элге чечип берсин, эми ушуну суранабыз. Биз дагы ошол ак ордонун өкүлдөрү болуп шайланып келгенбиз. Рахмат силерге. Мына бүгүнкү күндө андан кийин арызданып отуруп, мына 2 жылдан бери соттошуунун натыйжасында жогорку сотко бул маселе үчүн 3 жолу барып келдик. Негизинен кароо 2023 жылдын 2-июнунда болуп, административдик сот ошол 222 токтоону жокко чыгарып, кийин ошол 222 токтоонун негизинде белгиленген мамлекеттик актыны жокко чыгарган эле. Ал эми ошонун мыйзамдуулугу ал жокко чыгарып берилди деп жазган анын апелляциялык арызы бүгүн каралды бул сотто. Бул соттогу мыйзамдуулукту тутуп, элдин мүддөсүн эске алып, действительно мыйзамсыз берилип кеткен экен. Анча жер 222 токтоо мыйзамсыз чыгарылган, анын натыйжасында 164 гектар жер, ар кандай багыттагы жерлер бирөөнүн менчигине өтүп кеткен экен деп туура түшүнүшүп, административдик соттун чечимин күчүнө калтырды. Бүгүн окугандан баштап буюрса күчүнө кирди. Мындан кийин ошонун негизинде 222 токтоонун негизинде берилген 24 кусакты дагы эртең буюрса жокко чыгат мыйзам боюнча. Мына элдин мүддөсү орундалды. Сотторго рахмат.